Yok. Hazırki situasyonu eski alıp durup 64-65 menen kavlasak bulak. No niye uçurayım sabranıyım. 64-65 karap koyuldu konstitusyonu. O şeyde var. Kavlasak bulak. An üçün biz bunda birbirimize karama karşı gelmeyi Fatbek Kalbekşinma deputatlar. Kayra oturup jönde söyleşip kavlasak bulak. An üçün söyleş gerek. Anan ki sen kol koy, uçurayım sabranı sen kol koy deyip kıstap aldırgana bu turmaz bu. Erten dünyasını özün elge uyat bolamız. Bunu hiç kim kabul almaydı dağı. Bu konstitusyonu. Kırgız memleketinde kabul almaydı. Ушул жылдын 15 февралында өзүңүздөргө белгилүү 80 депутаттын добушу менен комиссия түздүрүп, мен 4 ай бою ушул Кумтөр алтын кениндеги болуп аткан проблемаларды иликтеп чыктым. 20 июнда отчет менен чыктым, өзүңүздөр билесиздер. 27-синде добуш берүү күнүндө каникулдун алдында колдоого ээ болгон жокпуз. Аны эми ар ким депутаттын өзүнүн баягы тиги добуш берүүсүн биз эч убакта сен мындай добуш бердиң же тигиндей добуш бердиң деп буларды сынга ала албайбыз. Бул маселе өтпөй калды. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ушу каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000 Эми мындайда урматтуу депутаттар, чындыгындай ачуу болот. Угуп туруңар. Уккула. Урматтуу депутаттар, танапес saat 4'ten 15 minut өткөн чейин танап. Üçüncü mikrofon. Урматтуу төрага, процедура боюнча менин толук акым бар 2 мүнөт сүйлөгөнгө. Андан сырткары 15 мүнөт лидер фракция катары мен толук укугум бар. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Экинчиден Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Ошон үчүн урматтуу Асылбек Шарипович, сиз калыс алып барыңыз. Менин мыйзамдуу укугумду эч кимдин тебелегенге, президенттин дагы, премьер-министрдин дагы, спикердин дагы эч кандай акысы жок. Бул менин мыйзамдуу укугум. 2 мүнөт процедура менен сүйлөгөнгө акым бар. 15 мүнөт лидер фракция катары сүйлөгөнгө акым бар. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулагыңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Мына мен сиздерге момдай эле айтайын. Башка сөз эч кимге берилбейт. Сөздү бардыгы сүйлөдү, айта турган айтты, чечим кабыл алайлык. 2 урматтуу Канат Кыйырканович, уже добуш берүүгө өтөбүз азырчы. 2 вариант бар, 2 долбоор бар. 2 долбоор токтомдун. Биринчиси Садыр Нуркожоевич Жапаров даярдаган. Экинчиси 3 комитет жыйынтыктап бардык дебейин 4 фракциянын пикирин бардык ошо даярдаган долбоорлорду эске алып туруп макулдашылган долбоорду чыгарган. 2 долбоор. Мен биринчисин азыр добуш коём. Биринчиси Садыр Нуркожоевич Жапаровдун варианты долбоору. Урматтуу депутаттар, комиссиянын Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду Кумтөр боюнча добуш коём, добуш бериңиздер. Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоор. Макул 35, каршы 45, өткөн жок, бардыгы 80. Эми экинчи долбоорду добуш коём. Üçüncü mikrofon. Эме, капстан тиги за возвал, мен против болчумун. Стенограмма түшүндүк, жазып коебуз. Бир добуш каршы. Урматтуу депутаттар, экинчи комитеттер тарабынан даярдалган макулдашылган долбоорду добуш коём, добуш бериңиздер.
Makul 67, karşı 11, barda 78. Dolbor kabul alındı. Sadır Nurhojoy, sizge dağı çoğun rahmat, komissiyanın müçelerine çoğun rahmat. Bu meseleni şu komissiya işlep çıkardı. Жақсы iş oldu. Şu toxtom menen tüzülgön komissiyanın dağı Жогорку Кеңеш tarafından gözөмөлгө alınıp, budan nары комитеттер dağı Sadır Nurhojoy, Kuday bu sözünüzde bu komissiya giresiz, Kuday buyursa. Жумушун жақшынакай алып келгиле. El күтүп атат, депутаттар да күтүп атат. Söz sizde. Рахмат, урматтуу депутаттар, айрыкча колдоп берген депутаттарга чоң ыраазычылыкты билдиремин, комиссиянын атынан жана өзүмдүн атымдан. Экинчи, сиздер кабыл алган азыркы токтом, бул бая ууруларга эле, ууруларды жиберген болдуңар да, бар ууруну кармап келдим. Мен дагы бир фактын айтып коеюн, мына заместитель министра Аселетко 13 декабрь 2010 жылы жанакы фабриканын ичинде мыйзамсыз курулган печкага активдештирилген көмүрдү күйгүзүп, андан алган алтынды уурдап кетип атканга уруксат берген. Мына ушуну иштете бергиле деп мынакей. Анан ушундай министрлер, зам министрлер контрабанданын уурдап аткандын башында турганда силер ошолорго тапшырма бердиңер да. То есть ууруларды кармап келеле деп ууруларды жиберип атасыңар. Чоң рахмат. Мен бул комиссияга баш тартамын, кирбеймин. Урматтуу төрага, мындан ары ишиңерди кыла бергиле. Эгерде комиссия жардам сурап келип, кимге кандай документтер бар болсо, бар экенин сураса, биз бергенге даярбыз. Рахмат. Жардам бериңиз. Бул Кыргызстан үчүн, эл үчүн керек. Андан комиссияңыздагы бардыңыздар, депутаттар, бирок ууруларды кармап кел дегенге бул кошула албасам дагы, бирок көзөмөл кылабыз. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биз мына комиссия түздүк. Комиссия чечимин чыгарды. Эгерде комиссиянын чечимин колдобой турган болсок, ачык эле айтыш керек. Давайте баш айланткан тототойлу. Элдин башын айланткан тототойлу. Комиссиянын чечимин колдобойбузбу? Комиссиянын чечимин колдобойбуз деп чыгып ачык айтыш керек. Мен жеке өзүм комиссиянын чечимин колдоймун. Анан кечээ күнү мен бул жерде аксакалыбыз, урматтуу депутатыбыз, СДПК партиясынан депутат, СДПК фракциясынын мүчөсү Эгемберди Эрматов абабыздын сөзүнө кошулат элем. Мына ушул абабыз точканы айтып койду. Көп нерсени айткан жок, точканы гана айтты. Ушул ишти көрбөсөңөр көр болобуз балдар деп айтты. Бизде кыргызыбызда айтып коет. Улуг адам убагында сүйлөбөсө улуулуктун не пайдасы бар деп. Ошонун сыңарында урматтуу депутаттар, бүгүн чечпесек биз дагы деле башты айлантып өйдөгө, ылдыйга, аркыга, беркиге бүгүн кол коюп алып, кайра колубузду артка тартып алып, бирөө менен барып жең ичинен сүйлөшүп алып, өзүбүздүн ишибизди бүтүрүп алып, өкмөткө барып дагы башка иштерди бүтүрүп алып, жүрө берсек, мамлекеттин кызыкчылыгы, улуттун, кыргыздын кызыкчылыгын ким карайт? Мына мен бул жердеги комитеттин төрагаларына айтаар элем. Жеке көзүңөргө сайып айтып коеюн. Урматтуу агам Талант Узакбаев, сиз жетөгүздүн кулунусуз. Ошол жерде кумтөрдү, непосредственно кумтөрдүн келтирип аткан зыянын көрүп турган элдин кулунусуз. Бирок сиз бүгүн элге каршы чечим чыгарып атасыз. Исхак Пирматов, сен дагы урматтуу иним, Алабука чаткалдагы кумтөрдүн казган кенине, то есть алтын казгандардын, кен казгандардын эсебинен канча элдер алабукалык чаткалдыктар 10 жылдап, 20 жылдап ыйлап келатат. Ошолорду өз көзүң менен көрүп келе жатасың. Эмне үчүн моундай комитеттин чечимине кол коесуңар? Андан сырткары дагы бир комитет чечими Камшыбек Кыдыршаевич, ал өздөрүнүн ишинде коёбу. Алар өздөрүнүн пикири. Анан сиз давление кылбаңыз да бул жердечи. Өздөрүнүн жумушу да. Анан сиз мындай деп мына эл угуп отурат, душман кылып атасаларды. Алардын да өзүнүн ою бар, мамлекеттүүлүгү бар, депутаттар дагы. Биринчи микрофон. Айтасыз. Ошондуктан мен урматтуу коллегаларыма ошолорго суранып айтып атамын. Силер туура эмес кылып атасыңар деп. Мына комиссиянын чечимин биз колдошубуз керек, урматтуу угандар. Бүгүн биз эгерде комиссиянын чечимин колдобой турган болсок, анда кыргыз элибиз, журтубуз өзү келип чечип берет бул маселени. Биз кумтөрдү мафиялык, коррупция аралашкан компания деп айттыкпы? Мына ушуну аягына чейин чыгарышыбыз керек. Аягына чыгарбасак болбойт, урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар. Мен силерден суранып кетемин. Рахмат.